Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар? Мен бүгүн билесиңби KJ'ге келген көп суроолордун бирөөсүн тандап, адистен кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Бүгүнкү менин суроом болсо, бардык эле кош бойлуу айымдар геморройго кабылабы жана андан кантип айыкса болот? Суроого болсо, проктолог Урматбек Сыдыков жооп берет. Саламатсызбы? Кийинки суроо биздин билесиңби KJ'ге бул суроо аябай көп келет. Кош бойлуу айымдардын бүт баары эле геморрой болобу жана болбош үчүн эмне кылыш керек? Негизинен кош бойлуу айымдар геморройго алып келген негизги себеби ич катуу, аз кыймылдоо, физикалык активдүүлүгү аз, жана туура эмес тамактануу, жана ичинде бала чоңойгон сайын ичиндеги веналар кысыла баштайт. Кысыла баштаганда көтөн чучуктун айланасында геморрой түйүндөрү шишип чыга баштайт. Ошолорду алдын алуу үчүн кош бойлуу айымдарга эмнеден келет? Биринчиден тамактануу диетасын тууралоо, азыраак отуруу, көбүрөөк сейилдөө, жана суунун жана салмактын көлөмүн контролдоо. Көбүнчөсү айтат экен го, мисалы үчүн төрөгөндөн кийин эле жакшы болуп кетесиң депчи. Ошол чынбы? Ар түрдүү моменттер бар. Кээдикилер төрөгөн, мисалы үчүн тяжелый роды деп коет да. Кыйналышат, разрыв менен төрөшөт. Ага чейин убактысында дарыгерге кайрылбай, дайым ичи катып жүргөндөр болсо, төрөттөн кийин кайра ичи катып калышы мүмкүн. Гигиена сакталбай калышы мүмкүн. Ошол нерселерди алдын алса, төрөттөн кийин бешегин тууралап, диетасын тууралап, гигиенасын сактаса, ошол ооруга азыраак чалдыгышат. Мынакей, бардык эле кош бойлуу айымдардын тынчын алган суроого проктологдон жооп алдык. Эгерде сиздерде мындан башка дагы суроолор пайда болсо, комментарийге калтырыңыздар, биз сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракет кылабыз.